Assalamu alaikum ардактуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер, саламатсыздарбы? Сиздерге борбор калабыз Бишкектен 10 жылдык мөөнөткө рассрочкага элиткадан квартиралар керекпи? Анда көңүл буруңуздар. Биз азыр Бишкек шаарындагы Ош базарга жакын жерде турабыз. Ош базардын түндүк тарабында Чимкентская көчөсүндө Platinum курулуш компаниясы Аманат турак жай комплексин куруп жатат. Бул сиздер көрүп турган дом Аманат турак жай комплекси. Бишкектеги Ош базардын жанындагы 31 номурдагы мектептин батыш тарабында жайгашкан. Биз азыр Ош базардын жанында эле турабыз. Тетигинде Кыял, жогорку тарабы сиздер билген Ош базар, бул жагы болсо Берекет Грант, андан 200 метр батышты көздөй Чуйский менен жүрөсүздөр. Бул жагы болсо Фучик көчөсү менен кесилишет. Тетиги жерде светофор. Анын жогорку тарабында больница бар. Ылдый тарабында медициналык окуу жайы. Бул жерден суу өтөт, канал. Ылдыйкы тарабында Рыскулова көчөсү бар. Чуйский проспектиси менен Рыскулованын ортосунда Чимкентская көчөсү 31 мектептин арты. Бүтүп калды. Бул турак жай комплексин Platinum курулуш компаниясы 2022 жылдын 2 кварталында эксплуатацияга берет экен. Жүрүңүздөр барып көрөлү. Мынакей туугандар, сиздер көрүп турган мектеп бул 31 мектеп. Мектептин артында турабыз. Аманаттын жанына астына келип калдык. Курулуш жүрүп атат. Буюрса өз убагында бүтөт деген ишеничтебиз. Ушул жагынан кирет экенбиз. Бул көчө Чимкентская. 100 метр барсаңыздар Рыскуловага чыгасыздар. Жүрүңүздөр, сиздер менен чогуу кирели дагы чогуу көрүп чыгалы. Эске сала турган болсом, азыр Platinum курулуш компаниясынын өкүлдөрү, маркетологдору мени менен чогуу ушул жерде жүрөт. Бир катар кирип, ушул жерден эле жеринен көрсөтүп беребиз. Офисине, кеңсесине барган жокпуз туугандар. Балким келечекте кеңсесине барып, ал жерден дагы толугураак маалымат береттирбиз. Бүгүн ушул жерден эле сиздерге маалымат бермекчибиз. Азыр өкүлдөрү менин суроолорума жооп берип баштайт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз байке? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Так, жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүнкүгө туз насип кылып келип калдык. Убакыт бүгүнкүгө туура келди. Бул жерде канча этаж дом курулат эми? Бул 10 кабаттуу үй болот. 10 кабат. Эмне класс? Комфорт класстагы үй. Комфорт класс, Ооба. Жакшы, 10 кабаттуу үй болсо, комфорт класс болсо, жакшы болот экен. Канча блок? Өзү 3 подъездүү, 2 блоктон турат. 3 подъездүү, 2 блоктон турат. Канча сотук жерге куруп атасыздар? 20 соттук жер, кызыл китеби бар. 20 сотук жер, кызыл китеби бар. Жер кимге карайт? Собственныйбы? Ооба, собственный кызыл китеби бар. Аренда эмеспи? Аренда эмес. Жакшы. Бул жерде мурда жепирейген үйлөр болчу. Ооба. Аларды алып, ээлери менен келишип, анын ордуна ушундай заңгырат үй куруп атыпсыздар да? Ооба, ушундай болду. Негизи ушундай болгону дурус. Бишкектин өнүккөнү жакшы туугандар. Жүрүңүздөр. Мына сырттан эле сиздер курулуштун кандай болгонун көрүп турсаңыздар керек. 30 сотук жерге ушинтип 2 блок менен 10 кабаттуу комфорт класстагы үйдү куруп атыптыр. 2 блоктон турат экен. Азыр тетиги жакка өтөлү. Биз курулуштабыз. Эске сала турган болсом, компаниянын өкүлдөрү камерага тартылып, экранга чыккандан бир аз тартынды. Ошондой болсо дагы туура түшүнүңүздөр. Менин жанымда суроолорума жооп берип жүрүшөт туугандар. Булар менен сатуу бөлүмүнүн менеджерлери менен сүйлөшөбүз, чалышабыз, келсе көрүшөбүз десеңиздер, анда сатуу кеңсесине барасыздар. Сатуу кеңсеңиздердин адресин айтып койсоңуз? Бишкек шаары, 4-микрорайон, 26/1. Каралаева көчөсүнүн боюнда. Каралаева көчөсүнүн боюнда экен да, жогорку микрорайондор. Ооба. Жакшы. Мына үйдүн астындагы жер аянты дагы кенен болот экен, Ооба, Кудай буйрса. Мына жерлерде эмне болот эми келечекте? Бул жерде детский площадка болот. Ушул жерде? Ооба. Так, детский тосулган болот, машиналар өтүп кетпесин, балдар чуркап кетпесин деп площадка. Мында кылып 4 кылып тосуп коесуздар да эми? Ооба, забор кылып коебуз. Бул жер забор болот. Ооба. Ичинде бая балдар ойной турган атайын оюн каражаттары болот туугандар. Ооба, оюн зооктор болот. Так, бул Г-образный курулуп атыптыр, Ооба. Курулуш сапаты жакшы болуп атыптыр. Мен мына бул куюлган монолиттерден, тумбалардан, сейсмопоиз колонналардан туугандар, ригелдерден, анан диафрагмалардан байкап турам. Курулуш сапаттуу жүрүп жатыптыр. Андыктан алсаңыздар болот окшойт.
2 блок екен, мына ал жағы Г формасында екен, биринчи блок. Ооба. Так, биякта квартира барбы сатыла турган? Биякта квартира сатылып бүттү. Булар эрте башталган сатуусу. Мурда башталган беле? Ооба. Бул жактыкы? Сатуу эртерээк башталган болчу. Мына жерден бөлүнөт экен. Бул жак өзүнчө бир блок экен, Ооба. Бул жак кийинчерээк сатыла баштады. Бир подъезд, ушул жерде квартиралар калды. 14 эле калды квартира азыр. 14 эле квартира калды. Бул бүтөйүн деп калды. Бул биринчилерден болуп бүтөт. Бул 10-чу кабатка чыгып туруш, Ооба, чыгып уже акыркы кабатта кирпичтери коюлуп атат. Үстүндөгү крышасы жакына коюлат. Ошол иштер бүткөндөн кийин уже сыртынан ушубай баштайбыз. Ичинде биринчи ылдыйкы кабаттарында уже ичинде отделкасы башталды. Жакшы, мына астыңкы кабаттардын квартираларынын ичинде стяжкасы куюлуп, электромонтажы жасалып, шыбагы болуптур, Ооба. Түшүнүктүү туугандар. Бул блоктогу квартираларды ала турган болсоңуздар, туугандар, мындай болот экен. Нар жактагы терезелери күн чыгыш тарапта, бер жактагы терезелери күн батыш тарапта болот экен. Булардыкы болсо түндүк түштүктө болот экен, Туура. Жакшы. 3 подъезд, демек, мынанда биринчи подъезд, ортоңку экинчи подъезд, мында болсо үчүнчү подъезд. Солдон эсептегенде бул болсо биринчи подъезд болот. Домго каягынан киребиз эми корого? Мына Чимкентская көчөсү тараптан кирет окшойбуз, Ооба. Мына үйдүн түбүнөн кирет, машина кире турганда. Мына жер туннел болобу? Ооба. Тетиги жерден бери кирет экенбиз, Ооба, ошол жерден кирип, машина ылдый жакка да паркингге кирип кетет анан кайрылып. Могул подземный паркинг болобу бул жагы? Ооба. Домдун астына унаа коебуз. Ооба. Сыртка мына корогодагы унаа коюучу жайлар болобу? Ооба, бир катар болот. Гостевой ошо келген коноктор үчүн бир катар машинада койсо болот. 5-10 машина батат экен да бул жерге, да? Сыртта детская площадка, парковкадан сырткары дагы эмне болот? Сыртында. Освещение, озеленение, дагы кошумча. Ал сөзсүз түрдө, бүт уже үй курулуп бүткөндөн кийин ал уже акырында ошого киришебиз. Беседка, скамейка дегендерди коюп бересиздер? Ооба, ошо площадканын жанына коюп беребиз, беседка, скамейкалар болот. Айланалар тосулабы? Айлана тосулуу болот, сөзсүз. Мындай элитный ограждениялар болобу дегеним? Ооба, болот. Болот да буюрса? Ооба, буюрса болот. Жакшы. Канчадан болуп атат квартираларды метр квадрат? Азыр метр квадраттын баасы наличка менен $550 бир квадраты. Рассрочкабыз дагы бар, 10 жылга чейин. Рассрочка болгондо $600 болот квадраты. Квадраты $600. Ооба, 10 жылга чейин рассрочкабыз бар азыр. Наличка менен рассрочкага алгандын айырмасы $50 экен. $50 болот. 500. Ооба, ал жерден кичине күчкүрөөк убакыт керек болот, ошон үчүн кичине кымбатыраак. Мындан башка дагы бартер, автоунаага же башка квартираларга да варианттары бар, анын вторичкага. Ооба. Жакшы экен. Туугандар, баасын уктуңуздарбы? $550 наличкага аласыздар, эгер нак пул болсо чөнтөктө. $600 10 жылга рассрочкасы менен. Первоначальный взнос канча төлөйбүз аны? 25%дан башталат. 25%дан минимум башталат. Ооба, калганын 10 жылга созуп берсек болот. 10 жылга созуп берсек болот экен. Жакшы экен. Автоунага, жакшы жерден жер участогуна, жер үйлөргө, же квартираларга эски вторичка сүйлөшсөңүздөр болот экен да? Болот, мүмкүнчүлүк бар, келип үйлөрдү көрүп, ошол жерден оценка кылып, анан сүйлөшсөк болот. Болот. Мына биринчи кабат коммерческий жагы сатылабы, сатылбайбы? Барбы биякта сатыла турган? Жок, коммерческий жок, жалаң үйлөр болот, турак жай. Бияк пока сатылбайт дегенсиз, атак сатыла турган болсо, бул жагын сүйлөшсөк болобу? Ооба, сөзсүз. Бияктын метр квадрат эми коммерческийлер кымбат болот да, туурабы? Ооба. Соода күркөлөрү дегендей. Ооба. Азыр аны деген биз уже үй куруп бүткөндөн кийин, анан дальше кийинчерээк анан компания чечим чыгарат. Ооба. Азыркы учурда ошо биринчи учурда ошо үйлөрдү куруп бүткөн, биринчи үйдү куруп бүткөн максат кылып атабыз. Жакшы. Эгер коммерческий болсо, биринчи кабаттагы мына бул тарабында ошо коммерческий магазин болобу, маркет болобу, аптека болобу, ушул жагынан ход болот да? Ооба. Көчө тарабынан кирет, көчө тарабынан. Жакшы. Мына лестницага келип калдык. Үстүнө чыгып жок дегенде бир кабаттан квартиралардын планировкасын бир көрүп коелучу. Ооба, сөзсүз көрсөк болот. Лифт болот экен, Ооба, кандай берсе. Лифттин мына каркастары уже коюлуп тур. Демек, 2022 жылдын 2-нчи кварталына бүтө турган болсо, Кудай буйрса лифтте коюлуп калат экен, Ооба. Самоделкага ошо 22 жылдын майында берели деп турасыздар. Жатабыз. Жакшы, биз 2-нчи кабатка чыктык. Эми 3кө чыгалы. Жүрүңүздөр, 3кө чыгып азыр 3-нчү кабаттан лучше 4кө эле чыга берели, же 3төн көрсөтө берели. 3 деле болот экен, Ооба, биякта эле болот. 4 дагы даяр да ушундай. 4 да. 4 да чыксак болот. Баары бир жогору чыгабыз да, 4кө дагы чыга берели. Ооба. Мен үстүнө чыгып тургандар, шаардын көрүнүшүн ушул жерден, ушул домдун үстүнөн дагы сиздерге колдон келишинче көрсөтөм. Чыктык дейли. Мисалы мына 4-кабат.
Сол тарапқа бұрылсаңыздар коридордан мына жерде лифт болады. Лифттен эме түшүп чыга бересиздер. Мына караңыздар, лифт коюлат. Лифттен чыктыңыздар, бул жер коридор экен. А бул жагы лестница, кан жүгүртүп жөө чыгып түшсөңүздөр да болот. Планировкасын көрөлүчү. Кагаз барбы сиздерде? Маалымат баракчасы барбы? Ооба. Так, алып келиңизчи. Мынанда бир квартирага кирип келдик, Так, келиңиз. Бул жакка алыңыз. Так. Общий планировкасы барбы, жокпу? Общий мындай. Мына квартиралар экен да? Азыр так, биз бияктан кирген болсок, мынага кирдик да? Биз бул жерге кирдик азыр. 2 бөлмөлүү батарея кирдик. Бул квадраты канча болот? Бунун квадраты 74 квадрат метр. 74. Мына ягында дагы бар экен, окшош экен эки. Ооба, окшош. Бул кичине эле айырмасы бар, кичине азыраак 69 квадрат метр. Мыналар бир комната квартираларбы? Ооба, 46 квадраттан болот алар. 46 квадраттан. Жакшы экен. Бир этажда туугандар 4 квартира бар экен. 2 двухкомнатный, 2 однокомнатный болот экен. Эми квадраты бир аз айырмасы бар. Тандап сүйлөшөсүздөр. Ар биринде ванна душу өз-өзүнчө экен. Мына көрүп турасыздар, бир лифттери бар экен. Ушундай. Азыр мынага кирдик, Планировкасын бир катар көрүп коелу. Эгер жакса биздин мекендештерибиз Кудай буйрса сүйлөшөт. Ооба. Ортоңку квартираларды көрсөтүп коелу. Мына 2 квартира окшошпу, окшош эмеспи? Окшош экен. Окшош. Анда ушунун бирөөсүн көрсөтөлү, Мынанда бир квартира турат. Бир бөлмөлүү батер. Булар бир бөлмөлүү да азыркы биз көрсөткөн планировка боюнча. Ооба. Мына бир кухнясы, анан бир залы бар экен туугандар. Мына жагы эмне? Кладовкабы? Ал жерде 2 санузел өзү болот. Бияк сол жагында ванна болот чоңураак. Бул жагында Мына жагы ванна душ. Бул жагында жөн эле санузел болот. Бул жагы санузел. Ичинераак. Эгер баарын бир кылабыз десеңиздер, бирин кладовка кылып койсоңуздар да болот. Мүмкүнчүлүк бар андай. Бул 46 квадрат дедиңизби? Ооба. 46 квадрат. Мынанда ошондой эле квартира бар экен. Туугандар, симметричный бул сол тарабында жайгашкан, бөлүштүрүлүш ошондой эле. Мисалы мына бул ванна душу, кладовкасы, кухнясы, залы ушундай. Бул жагы дагы 2 комната да? 2 бөлмөлүү батер бул тараптагы. Жакшы. Мынанда кухнясы, мына балкону менен. Бул болсо залы, чоң бул, көрүп турасыздар. Мында болсо санузели, мында болсо спальня, балкону менен. Жана биринчи кабаттагыдай. Булар уже стяжкасы жасалыптыр, карашыбагы болуптур, электромонтаждары жасалыптыр, могу кабелдери бүт тартылыптыр. Анан сатып ала турган болсок сиздер, мисалы наличкага 550дөн, рассрочкага $600 ала турган болсок, терезесин коюп бересиздерби? Ооба. Коюлат, Терезеси, эшиктери менен бүт. Терезеси, анан бронь эшиги коюп берет. Бронь эшиги коюп берилет, кире беришин деген. Жакшы. Ушундай абалда алабыз. Лифтин коюп берет туугандар. Подъездин ремонтун компания аягында толук ремонттор бүткөндө коюп берет. Мында башка да кошумча айтып кетмекчимин. Бизде коммуникациялар бүт борборлоштурган болот да. Отопление, ТЭЦтики болот. Суу, газ бардыгы болот да, бүт центральный болот. Бүт центральный. Ооба. Айырмасы ошол, аябай жакшы айырмасы. Айырмасы ошол дейт туугандар. Уктуңуздар, коммуникация бүт центральный. Мисалы отопление ТЭЦке уланат. Свет эми само собой болот. Суу, газ болот, Газ болот сөзсүз түрдө. Газ болот. Анда сонун экен, жакшы экен. Үстүнө бир чыкпайлы уруксат берсеңиз, Жүрүңүздөр. Алыстабай туруңуздар туугандар, бир аз гана чыдап туруңуздар. Азыр үстүнөн, аманаттын үстүнөн Бишкек шаарын көрөбүз. Чыдап атып мен курулуштун до конца эң үстүнө чыктым туугандар. Ушул жерде мен сиздерге шаарды даана көрсөтүп коеюнчу. Ого! Бишкек шаары, борбор калабыз полностью ушул жерден көрүнөт турбайбы, байке? Ооба. Ош базар даана көрүнөт экен, Ош базарынын үстүнөн көрөбүз. Мына караңыздар, Берекет Гранд, нар жагы Кыял, Ош базар бүт баары көрүнөт экен. Тиги жогорку тараптагы бардыгы. Бул жагында тиги нар жактагы ТЭЦ 2ден бери бардыгы көрүнөт экен. Бул жагы шаардын центри, Ооба. Күн чыгыш тарабы бүт бар жогу көрүнөт экен, Аябай укмуш көрүнөт турбайбы бул жерде? Ооба. Ушул домдун эң үстүнкү кабаттарынан квартира алып алыш керек экен да. Нар жакта Казакстандан бери көрүнөт экен. Бул жагы аэропорттон бери көрүнөт экен туугандар. Мына бул жагы Фучик, чоң трасса. Ооба, аэропортко кеткен. Аэропортко кеткен трасса. Демек, бул жерде жашасаңыздар, сиздер бул жерден квартира ала турган болсоңуздар, аэропортко түп-түз 5 пробки барсаңыздар болот. Дордойго дагы ушун жагынан чыгып эле объезд менен бурулуп бул жагына Дордойго түз барсаңыздар болот. Автовокзал тиги жерде. Ылдый жактында. Батыш автовокзалы, жаңы автовокзал.
Ош базар эми жакын. Бул жерде мектеп, бала бакча, поликлиника, мына жакта жанагы больница бар, Жаңы турецкая больница ачылган, ушул тарапта. Бул деле жакын жерде, 10 мүнөттүк жол. 10 мүнөттүк жол. Ушундай инфраструктуралардын ортосунда жайгашкан туугандар. Мен бул чыгарылышты эми жыйынтыктайм. Эгерде Platinum курулуш компаниясынын ушул куруп жаткан аманат турак жай комплексинен квартиралар керек болсо, анда тез арада сатуу бөлүмүнө экрандагы телефон номерларга чалып байланышыңыздар. 1 метр квадратты квартираны сиздер метр квадратын $550 наличка, $600 10 жылга чейин бөлүп толуу жолу менен алсаңыздар болот экен. Мына эл үчүн социалдык пакет ушундай мүмкүнчүлүктү сиздерге уюштуруп коюптур. Тез арада байланышыңыздар. Кыргызстандасыздарбы, алыскы айыл райондордосуздарбы, же чет өлкөдө Россиядасыздарбы, кайсы жерде болсо дагы байланышка чыгыңыздар. Квартиралардын планировкаларын WhatsApp-тарына сиздер жөнөтөсүздөр, Ооба, бүт маалыматты чалсаңыз, бүт маалымат беребиз. WhatsApp-тан да байланышсаңыз, WhatsApp-тан бүт маалымат берилет. Мында башка да айта кетейин туугандар. Азыр бизде 14 эле батир калды. Үйдө тез-тез сатылып кетип атат. Рассрочкабыз дагы бар. Сунуш аябай чектелген, тезирээк жетип калган аракет кылыңыздар. Биздин номериңизге чалыңыздар, биз ар дайым байланыштабыз. Так, бул Platinum курулуш компаниясынын шаарда башка жерде да бир куруп аткан көп кабаттуу үй барбы? Бар, бүткөн объектибиз бар, Көкжарда, Family House деген объектибиз бар. Ал жерде батирлер бүт сатылып бүткөн, үй берилген, элдер уже кирип жашап жатышат. Азыр дагы курулуп жаткандар барбы? Жаңы объекттер бар. Бул түштүк магистраль көчөсүнүн өйдү жагында, Аутсанын жанында жаңы объект курулуп атат. Асанбай жакта турбайбы? Ооба, Асанбайдын өйдө жагында. Тиги жакта. Тоонун түбүндө абасы таза. Мындай бияктан кичине жакшыраак ал жер. Мындан башка жайгашкан жер абдан сонун. Айым түштүк магистралга жакын, жанында Аутса бар, түрк мектеби бар, Мариф. Ал жерде 5 үй болот. Машалла. Жакшы экен. Мындан башка да ал жерин айта кетейин, ал жер 2,5 гектар жер болот. Үйлөр деген 1 гектарга болот, калганы бүт өзүнчө парк болот да, сейил багы болот. Ал жерде канчадан квартиранын баасы? Ал жерде квартиранын баасы наличка $1000 азыркы учурда, бөлүп төлөөсү $1100 бар. Ого. Ал деле 10 жыл. Анда ал жак премиум класс болот окшойт. Ал жер деген премиум класс. Машалла. Жакшы. Мен сиздерге аманатты толук көрсөттүм туугандар. Суроом калган жок. Кандайдыр бир суроолор калып кеткен болсо, аны сатуу бөлүмүндөгү менеджерлерге өзүңүздөр кызыгып бериңиздер. Жакса 14 гана квартира калыптыр. 14-түн жок дегенде бирин сиздер алыңыздар. Бөлүштүрүп тез арада ашыгып келип алыңыздар. Мен жыйынтыктайм. Амандыкта көрүшөлү. Бишкек шаарыбыз өнүксүн, асман тиреген көп кабаттуу үйлөр көбөйсүн, элибиз жыргап жашасын. Жыргал заманда күн кечирели. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.